Амир, салам. Салам. Иштериң кандай? Анча эмес. Эмне болду? Каникулга чыккандан бери чөнтөк акчамдын суммасын кыскартып коюшту. Эмнеге андай? Билбейм эмнеге. Билесиңби, менде бир ой бар. Сен качандыр бир кезде иштедиң беле? Албетте жок. Чоң адамдар эле иштейт го. Биз иштеп башташыбыз керек. Ошондо биз чыныгы акчаны баалай билебиз. Мейли, анда бир жумадан кийин көрүшөбүз. Мейли. Силер кантип акча иштеп табасыңар? Эгерде мектепте 5 алсаң, анда 5 сом иштеп табасың. Ар кандай жарыяларды чаптасаң болот. Мектепте иштеп акча тапса болот. Может заработать. Билим менен иштеп акча тапсаң болот. Можно на Ысык-Көлдө продавать. Ысык-Көлдө жүгөрү сатып акча иштеп тапса болот. Тасмага тартылса болот. Когда-то именно Сен бир нерсе жасасаң, Машина жууп. силер кантип акча иштеп табасыңар? не могу сказать. Айта албайм. Уялып жатам. На Ысык-Көлдө. Ысык-Көлдө жүгөрү саткам. Мы с подружкой продаем. Биз курбум экөөбүз Instagram аккаунт аркылуу стресске каршы оюнчуктарды сатабыз. Биздин короодо мурда резинкадан билерик току абдан популярдуу болчу. Анан мен токучумун. Иногда я Кээ бирде мен бала багам, анан мага бул үчүн төлөшөт. это в Ысык-Куле там все сбежали. Ысык-Көлдө баары качып кетишип, мен болсо калып ата-энеме жардам бердим. Мага акча менен төлөп беришкен жок. Пляжда скутер тептим. Это на пляже я прокатилась на скутере. Мен негизи иштейм, жардам берем, бирок бул үчүн акча беришпейт. Салия бир жерде иштеп акча тапкыча мен силерди өзүңөрдүн үйүңөрдө кантип акча иштеп табуу керектигин үйрөтөм. Жүргүлө. Бул менин үйүм. Мен азыр апам менен бул тууралуу сүйлөшөм. Андан кийин силер менен жолугабыз. Таанышып алгыла. Бул менин апам. Анын аты Айчүрөк. Ошол менен бирге менин иш берүүчүм. Биринчи эмгек акымды табуу жөнүндөгү менин оюмду ал дароо колдоду. Сиз мага кандайдыр бир жумуш сунуштай аласызбы? Сага жумуш сунуштоо. Мына кара. Сага үй боюнча иш сунуштай алам. Жумуш бар. Аны сен сөзсүз аткарышың керек. Анан сага төлөп берчү жумуш бар. Обязательно, а есть работа, за которую я могу тебе заплатить. Мына эми кара. Мисалы, өзүңдүн төшөнчүңдү жыйноо, чаңды сүртүү, бул сенин милдеттериң. Мисалы, сен полду жууп, чаңды сордурасың. Бул үчүн биз сага төлөп бере алабыз. Бул сенин иштеп тапкан акың болот. А мы можем тебе заплатить, это будет твой заработок. Биз апам экөөбүз жумуштун шарттарын сүйлөшүп алдык. Ошо менен бирге ал мени абдан жакшы көргөндүгү үчүн эмес, аткарган жумуштарыма эмгек акы төлөөрүн баса белгиледи. Аныкталган үй иштеринин тизмесин бир жуманын ичинде аткарсам, акымды ала тургандыгым жөнүндө апам экөөбүз сүйлөшүп алдык. Эмесе, мен буларды аткарышым керек. Машина жууйм. Биздин короонун баарын шыпырам. Гүлдөр жана короону сугарам. Үйдөгү чаңды сордурам. Ребят, Балдар, мен иштеп акча таба баштадым. Биринчи жумуш бул машина жууш. Эмне, кириштик. Менин жолум болуп ойлогондой машина анча деле кире эмес экен. Бул абдан жакшы. Бүттү, жумуш аяктады. Иш жүзүндө бул жеңил эле болду. Жеңил киреше, жеңил акча. Кеттик экинчи ишке.
Баарын артка калтырбастан кийинки тапшырмага кириштим. Мен машинаны жууп койдум. Сугаруу эле калды. Жумуш бир аз чаңдуу, бирок акчалуу. Суулуу иштер аяктады. Чаңды сордуруу эле калды. Бүттү эми, кеттик. Бир жумага эсептелген тапшырмаларды мен бир күндө эле аткардым. Баары оор болду деп айта албайм, бирок жеңил болгон жок. Ушул жерден анан түшүнөсүң, акча кандай кыйынчылык менен келерин. А бирок апам күнүгө өзүнүн негизги ишинен тышкары үйдө башка иштерди аткарат да. Бул үчүн өзү айткандай, ага эч ким акча төлөп бербейт. Бүттү, мен ишти аяктадым. Азыр биз убада кылган акча үчүн менин апама барабыз. Апа, мен бүттүм. О, кандай сонун. Анда мен сага акы төлөп беришим керек. Мына сенин иштеп тапкан акчаң. Рахмат. Твой заработок. Спасибо. Эмесе мен иштеп акча таптым. Эми Салия менен жолукканга шашып жатам. Андан канча эмгек акы тапканын билгим келет. Как она зарабатывала? Биз бүгүн бардыгын акчанын жардамы менен жасайбыз. Биз акчанын эсебинен тамактанабыз. Биз бул акчаны иштеп табабыз. Биз бул акчага ойноп көңүл ачабыз, эс алабыз. Дагы акчага биз өзүбүзгө керектүү буюмдарды табагаш сатып алабыз. Ошентип Барчын лагер мамлекетте бизнес күн башталды. Ал жерде ар бири өзүн ишкердин ролунда гана көрбөстөн жөн эле акчалык иштеп таба алды. Акчалык бул лагердин кызматкерлери менен жашоочуларынын арасында бир күндүн ичинде айлантууда боло турган валюта. Это визитки? Денежки. Бул визиткабы? Бул акчалыктар. 108-25 будет на завтраке. Вот здесь вот, где борщи стоят. Кому я раздаю, понятно? Вот так. Мен азыр эле Барчын банкынын 10 акчалыгын алдым. Ошол күнү жергиликтүү улуттук банк акчалык менен балдарды гана эмес, чоң адамдарды да камсыздады. Бул кызматты негизинен эле улуулар колдонду. Бул күнү ата-энелер балдарды түшкү жана кечки тамагына каржылашты. Түшкү жана кечки тамактанууда шоу программа даярдалды. Улуулардын марттыгына жараша кээ бирлери өз таланттары менен акчанын жарым бөлүгүн иштеп таап алышты. Таланты азырактар жергиликтүү эмгек биржасына жөнөштү. Ал жактан ар бирине ылайыктуу иш таап берип жатышты. У нас уже Бизде эми 30 акчалык бар. Бирок биз абдан көп электерди алуу үчүн андан да көп иштеп тапкыбыз келет. очень много подарков. Вот очередь. Салам, атың ким? Салам. Өзүңө кандай иш издеп жатасың? Пляждагы иштер го деп ойлойм. Эмнеге? Супер болот. Сен кандай иш каалайсың? Ашканада, бирок билбейм ким болуп иштейм ал жакта. Атап айтканда, сен ким болгуң келет? Официантка, наверное. Официантка боломго, жок, идишчүйм. Өзүмдүн таланттарыма карабастан, мен күч эмгек менен акча табууга баргандардын санында болуп калдым. Саламатсызбы, Абдул байке? Мага эң жакшы жумуш бере аласызбы? Пляжга барасың. Чын элеби? Ооба, ал жактан таштарды тересиң, кумду шыпырасың. Кумду шыпырасың?
Пляж абдан пайдалуу жумуш. Ал жерде иш көп. За это я получу. Бул үчүн мен 20 акчалык алам. Камни в кучу, короче. Таштарды үймөккө, бутактарды дагы, бирок ортосуна эмес, четине. Загрязнять наш. Биздин ысык көлдүн берметин булгоо жакшы эмес. Ошондуктан аны таза кармаганыбыз жакшы. Балдар жыйнабасын үчүн заматта тазалап койгон жакшы. И чтобы дети не убирали. Я все камни туда. Мен таштын баарын ошол жакка ыргыттым. Баары жакшы. Ар бир жашоочу алынын жетишинче иштеп эмгек акы таап жатышты. Кофе ичүүчү жайлар жана коомдук тамактануу пункттары ачылып, кай бири мамлекеттин аймагын тазалап, укалуу кызматын көрсөттү. Жада калса отургучтар да ал күнү төлөнүүчү болду. Келип бияка эс алып кетиңиздер. Ходить куда-то вообще. Начальная сумма 500 деньжат. Азыр биз аукциондобуз. Менде 525 акчалык бар. Бул жерде мамалактар жана ошондой эле кымбат топтор коюлган. Мен бул жерден өзүмдүн сиңдим үчүн мамалакты сатып алгым келди. Оюнчуктарга баалар жарыктын ылдамдыгындай тез өсүп жатты. Мына минтип аукцион да аяктады. Мен өзүмдүн сиңдиме мына мындай мамалак сатып алдым. Мына мен калган бардык акчамды коротуу үчүн жарманкеге келдим. Где карандаши? Ой, 12 цветов, да ты посмотри, нигде, честно, нигде таких нет. Друзья, я себе взяла вот так. Достор, мен мындай быйтыкчы алдым. Кулакка салгычты атайын кармагыч, ошондой эле мындай блокнот жана сиңдим үчүн жумшак оюнчук. Жүргүлө, дагы карайлы. Эмнелер бар экен? Подходим. Экологически чистый продукт. Жарманкеде соода кызуу жүрүп жатты. Бул кечте эч ким кур кол калган жок. Бул кеч силерде кандай өтүп жатат? Мыкты. Бул кечте эмне сатып алдыңар? Я купила мишку. Мен мамалак, фломастер, кичинекей блокнот жана эмемден слайм сатып алдым. Блокнот и эмне слайм. Мен өзүмдүн акчамдын баардыгын коротуп койдум. Анан өзүмдүн сиңдилерим үчүн белектерди сатып алайын дегем. Сен аларды кантип иштеп таптың? Мен кир жуудум, чөп жуулдум, ошондой эле бөлмөлөрдү жуудум. Бул сага жеңил болдубу? Албетте кичине оорураак. Уул неберем үчүн. Бул болсо өзүм үчүн. Жакшы. Вот и закончился. Мына ошентип бүгүнкү кеч да аяктады. Мына ошентип бүгүнкү бизнес күн да соңуна чыкты. Мен болсо акча иштеп табуу абдан оор, бирок аларды короткон абдан оңой экендигин билдим. Анан билесиңерби, мен келечекте бизнес вумен болуп, абдан көп акча иштеп табам. Салам. Салам. Иштер кандай? Баары жайында. Короче, что ты? Нормально. Эмне ким менен иштедиң? О Кудай, менин иштерим аябай көп болду. Укалоочу болуп иштедим. Мен пляжды жыйнадым. Мен дагы официантка болуп иштедим. Дагы дубалды сырдоого жардам бердим. Иши кылып абдан көп иштер болду. Анан канча иштеп таптың? Мен болжол менен 1500-1800 акчалык иштеп таптым. Мен аларды өзүмдүн ата-энеме белектерге, сувенирлерге короттум. Өзүңөрдүн эмгек акы табууңардын жолун сөзсүз түрдө ата-энеңер же досторуңар менен кеңешкиле. Балдар, изденгиле, өзүңөрдүн акча табуу жолуңарды тапкыла. Силер менен Амир болду. Жана Салия.
Эң башкысы билимдүү жашагыла, баарыңар кошкула. Кошкула. Айтып берчи, сен ким болуп иштедиң? Ой, ал узак окуя. Жанат байке акырын кылачы.